Assalamu алейкум. Бұл жерде саламат сақтау министрлігінен жоқ екен. Ошондо президенттин өкүлү ишке айтам го дейм. Бул жөнөкөй эле бир турмуштук маселе. Ушул маркумду узатуу боюнча. Азыр эле биздин депутатыбыз Дастан мырза айтып кетпедиби? Бекешев мырза. Суд медэкспертиза аябай жай иштеп атат депчи. Кээде бир себеп менен сөөк суд экспертизага кетет, ошолор иликтеп карап көрсүн депчи. Анан билесиз, жаназа саат 11-ге деп коет, анткени чалса айтат экен, мына 10-да бүтүрөбүз, алып кете берсиңер болот деп. А эл деген эл алыстан келет, жакындан келет тажияга депчи. Бирок 11-де дегендер кечки саат 6-га да бүтпөй калганчалар болуп атат дейт да. Бул өтө чоң маселе, ушуну бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Аларды эч ким шаштырган жок, бирок чындыкты айтып койсо, эл журтта топтолуп эми сөөк күткөн жаман Кудай андан сактасын. Ушуну айткым келип атат. Анан бул жерде дин комиссиясынын төрагасы турат, бизге бир топ кайрылуулар келип түштү. Сизге дагы урматтуу Тойгонбай мырза бир суроо берип коеюнчу. 15 адамдан турган ведомство аралык атайын комиссия барып ибадатканаларды текшерип атат, мейли ал мечит болсун, чиркөө болсун. Секталарга аюу жок, аларга мындай катуу чараларды көрүш керек, алардын ибадатканаларын жабыш керек. Бирок мындай мечиттерди деле 1-2 айда документ бүтүрөм деп кол коюп бер деп атыптыр. Кол койбосо дароо эле жаап кетип атыптыр да. Эми билесиз, 1-2 айда бүтүрүш абдан кыйын. Кыргызстанда бюрократия бар. Документ бүтүрүш өтө кыйын маселе. Акча да каражат да керек болот экен. Билесиз, имамдар айлык алышпайт. Ушул жагына бир мүмкүнчүлүк берип көрбөйсүздөрбү? 2-3 ай эмес, балким жарым жылбы, 1 жылбы. Анан билесиз, аксакалдардын топтолгон жери ошол, жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарган жери ошол. Нике кыйылат канча билесиз, канча адамдар келип туруп ошол жерде үй бүлө маселелерин чечип кетет. Мечиттер жабылып калса бир топ кызылат болот экен да, ушул маселени кандай чече аласыздар? Маалымат бере аласызбы? Тойгон мырза жооп бересизби? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сиздин берген сурооңузга мындай жооп берейин. Билесиз, Кыргызстанда дин эркиндиги алынгандан бери 25 жылда топтолгон маселелер да. Дин комиссиянын демилгеси менен акыркы 2 жылда 850 мечитimiz каттоодон өткөрүп бердик. Буга өкмөт аралык комиссиядан сырткары өкмөттүн башчысы бизге 300 чарчы метрге чейин экотек инспекциянын корутундусун албай эле каттоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн да, бул президенттин көзөмөлүндө. Ал эми сиз айтып аткан маселе бул андан сырткары биз мониторинг жүргүзүп атабыз да, кылып аткан ишибизде. Ошол себептен бардык ведомство аралык комиссия түзүлүп жерине текшерип барганда туура кээ бир маселелер боюнча ар ведомство өзүнүн корутундусун берип, убактылуу, мен бир канча жолу муну теледен да айттым, убактылуу ошол маселелерди чечип алганга чейин ишмердүүлүгүн токтотсун деген. Жабуу деген маселе жок. Бир кандай эч кандай жабылган эмес. Ош областы боюнча мына толук мониторинг бүттү. Мен сизге маалымат берип кетейин. 5 мечит жабылган болсо 4-өсү кайра ачылды. Аны биз эң тез аралыкта каттап бергенге өзүбүз кызыктарбыз. Ал эми туура ошол маселени чечүү жолун бат чечип койгондун ордуна мындай арызданып жүрген учурлар көп болуп атат. Ишенип коюңуз, мамлекет тараптан болгон күчүбүздү жумшап каттап бергенге аракет кылып атабыз. Бирок ошол эле мезгилде ибадаттар токтобойт, жалпы чоң жери токтоп, мындай сиз айтып аткан ырым-жырымдар толугу менен аткарылганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Бир топ базарлардын жанында бар экен, алыска кылып атабыз, иштен алагда болуп дегендер дагы бар. Ошол убактылуу болсо деле кичине мөөнөт узараак коюп берсеңиздер деген сурашты айткым келип атат. Чоң рахмат. Рахмат.